YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Саламатсызбы, Назгүл айым, кандай турасыздар? Мекендештер долбоору Атайын Кыргызстандан түндүк Кипрга келдик. Кандайсыздар? Жакшыларбы? Жолдошуңуз? Жолдошум Умут. Бул жерде мен 7 жыл иштеп жүрөм. Биз болсо ошол башка немис болобу, Польшадан келет, орустар болот. Алардын баары көп эле бул жерде кыймылсыз мүлк алышат. Этникалык аз калкпыз. Ошон үчүн көп бербешибиз керек бул жактын немесин депчи, жарандык бербешибиз керек деп. Өтө татаал. Башка өлкөнүн жарандары бул жактан жарандык алганга мүмкүнчүлүгү жок экен анда, Мүмкүнчүлүк бар. Биздин кыргыздардан алган өтө аз. Квартира үйлөрдөн чыгаруу боюнча бул жакта мыйзамдар Бишкектен башкача экен да, ошол жөнүндө деле айта кетсеңиз. Мен мисалы бир квартирам болсо, бир квартираны киргизсем, ал төлөбөй койсо, мен соттун чечими боюнча эч нерсе кыла албайм. Ал адамды чыгара албайм квартирасынанчы. Жаштар эмнени билиш керек? Чет өлкөгө чыгам десе, окуйм десе, иштейм десе? Биринчи эле тил билиш керек. Мен бул жерге келгенден мурун тил билчүмүн, азыр 5 тилде менен сүйлөйм. Сиздин кыялдарыңыз орундалдыбы? Өзүңүздү бакыттуу айыммын деп эсептейсизби? Арыбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен Door Life Media YouTube каналы жана мен Дооронбек Адаханов. Бүгүн биз түндүк Кипр өлкөсүнө келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Назгүл Алымбаева болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Саламатсызбы, Назгүл айым, кандай турасыздар? Мекендештер долбоору Атайын Кыргызстандан түндүк Кипрга келдик. Сиздердин ийгилигиңиздер жөнүндө тартканы Атайын чыгармачыл топ менен. Кош келипсиздер. Алымбаева Назгүл Жээнбековна 1990 жылы 5 декабрда Ош шаарында төрөлгөн. 2008 жылы Бишкектеги номер 12 мектепти бүтүргөн. Андан соң Борбордук Азиядагы Америка университетинин эл аралык мамилелер факультетине тапшырган. 2017 жылы Кипр эл аралык университетин бүтүргөн. Гирне Америка университетинде магистр даражасына ээ. Учурда Сандерленд университетинин магистратура программасында билим алып жатат. Юридикалык тармагындагы профессионалдык карьерасын 12 жыл мурда баштаган. Түндүк Кипрдеги чет элдик жарандарга юридикалык кызматтарды көрсөткөн алдыңкы компаниялардын бири болгон Диктум юридикалык фирмасын мындан 7 жыл мурда негиздеген. Диктум ири инвесторлор менен кызматташып, Кипрде жана чет өлкөлөрдө юридикалык семинарларды, презентацияларды өткөрөт. Кыргыз, орус, англис, түрк жана немис тилдеринде эркин сүйлөйт. Биринчи эле суроо мындай болсун, негизи эле өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, анан азыркы учурда биз Кипрдин кайсы жеринде турабыз? Биз азыр Белопаис айылындабыз. Бунун аты Белопаис аббатство деп аталат. Готикалык бир эстелик 12 кылымда негизделген. Бул шаардын аты Гирне. Менин атым Назгүл, 34 жаштамын. Бул жерде 13 жылдан бери жашап жүрөм. Өзүм Ошто төрөлгөм, бирок Бишкекте окуп өскөм. Ата-энем болсо аксылык болушат. 12 мектепти бүтүргөм Бишкекте, анан Борбордук Азияда Америкалык университетте окудум. Андан соң бул жерге келип, бул жердин университетин бүтүрдүм. Магистратурасын бүтүрдүм. 7 жыл мурун өзүмдүн юридикалык фирмамды ачтым. Андан мурун бирөөгө иштечүм. Бирок азыр 7 жыл болуп калды өзүм иштеп, өзүмдүн бир 3 офисим бар, 3 шаарда. Биз башка чет өлкөдөн келген жарандарга жардам беребиз. Көбү бул жерден кыймылсыз мүлк алышат, фирма ачышат. Анткени бул жерде офшорный деп коебуз, офшор зонасы бар. Ошол жерде биздин да кыргыздар, казактар, Орто Азиядан келген ошо жарандар бияка келип бизнес ачкандар көп. Жакшы. Негизи эле бул жакта ошо юридикалык тармакта иштегенден кийин юридикалык багыттагы сиздер ошол тейлөө
багытында кандай суроолор болот? Негизи кыйынчылыктар деле болсо керек. Ошо мыйзамдары кандай биякта? Бул жер өзү Англиянын колониясы болуп эсептелет. Ошондуктан албетте сот бул мыйзамдары да ошол жактан келгенде. Биз азыр албетте мыйзамдардын баары түркчө. Бул жердин официалдуу тили түрк тили. Албетте кыйын башка өлкөдөн келип бул жерде фирма ачып ошону жакшы жүрүп кетиши үчүн дагы аябай көп мен эмгегимди бердим. Башында келгенде кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу? Бул жакка кантип көндүңүз? Анан келип бир учурда мисалы үчүн кайра кетем деген оюңуз деле болдубу? Ооба, эң башта кыйын болду, анткени бул жер анча өнүккөн эмес болчу. Бул Кипр өзү экиге бөлүнгөн. Биз азыр түндүк жагындабыз. Көп өнүкпөгөн бир мамлекет болчу. Азыр болсо аябай өнүгүп, азыр аябай инвестициялар көп келип калды. Мен өзү бул жерге өзү англис тилин да, түрк тилин да билчүмүн, анан ошон үчүн мага оңоюраак болду деп айтсам болот да. Бирок тил билбесең аябай кыйын. Өзүңдүн фирмаңы ачыш үчүн албетте мен канча 10 жылдан кийин, жок 10 жыл эмес, 7 жыл болду, 8 жыл болуп калды. 7 жылдан кийин ача алдым да. Мыйзамдары башкача. Эли бирок бизге аябай жакын. Булар да мусулман болушат. Туркияда түрктөр менен салыштырмалуу, булар бирок динден аял болушат, динге жакын эмес. Жеке компанияны ачуу процедурасы кандай? Мыйзамдары кандай? Буякта бат эле компания ачса болобу? Бат эле ачса болот, бирок бул жерде турк киприоттор аз элде. Өзү 300 миңдей бир калк бар. Ошондуктан алардын укугун аябай бул жерде бул өлкө катары коргошот. Белгилүү бир мисалы секторда, бир тармакта курулуш болобу, кыймылсыз мүлк болобу, туризм болобу, алардын баарын сиз мисалы бир башка өлкөнүн жараны болуп, биякта шерик тагып ача аласыздар да. Ошондо сиздин 49 болсо пайызыңыз, анан 51 болуш керек. Документ көп. Сөзсүз Киприот жаран болуш керек, Ошол 3 тармакта. Калган тармакта мисалы салон красоты ачсаңар, ресторан ачсаңар, келип ачсаңар болот. Башка өлкөдөн деле келип, өзүңөрдүн паспортуңар менен ачсаңар болот. Документтер көп деле документ кереги жок. Ошо Кыргызстандан силердин бир деп коет, справка о несудимости деп коет орусча. Ошону алып келесиңер, паспортуңарды алып келесиңер. Биякта адрестен справка көрсөтөсүңөр бул жерде. Мен бул жерде үйүм бар, арендада отурам. Ошолорду көрсөтүп, бул жерде ошол эле биздин менюс деп коебуз, биздин Кыргызстанда ошол болуш керек. Ошол жерде ачса болот. Башка ошол тармактарда кыйын, анткени ал жерде лицензия керек. Аны лицензияны да бүт эле баарына бере бербейт. Ал бир турк киприот сапсаңар деле ага бербей калышы мүмкүн. Мындай банкта депозит акчасы болуш керек беле? Ал жерде банкта депозит акчасы болуш керек, 25 000 евро. Бирок аны фирма курулду, бүттү, анан ошону алкардан чыгарып алсаңар болот. Назгүл айым, маегибиздин уландысында биз сиздин жумуш жөнүндө сүйлөшсөк, анда эмесе сиздин жумушуңузга баралы, Макул. Кеттик. Назгүл айым, маегибиздин уландысында сиздин офисиңизге келдик, анда офисиңиз менен тааныштырсаңыз. Бул биздин Никосия шаарында офис. Бул жерде бул ресепшн биздин Бахар иштейт. Ал бияктык. Мерабалар. Офисте жардам берет, документтер менен. Бул жерде Сулейманбек, азыр биздин адвокаттар бар эле сотто. Чечимдер чыгып атат, ошон үчүн алар ошол жака кетет. Сот биздин бул жерде эле маңдайыбызда. Бул жерде мен отурам. Бирок мен көбүнчөсү башка шаарда да болом. Бул жерге келип турам. 3 шаарда, айтканда 3 шаарда бар биздин. Ошондо бул китептердин баары тең юридикалык багыттабы? Ооба. Баары түркчө, баары англисче, баарын окуганга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок биз адвокат бир лицензия алганда 12 сабактан 12 экзаменден өтүш керек да. Ошолордун. Сиз ошондон өткөнсүз, Өткөм, ооба. Биякта экзаменационный мындай тапшыруу кандай экен негизи? Тест катар. Болот, Тест катар. Түрк тилинде. Түрк тилинде. Ооба, түрк тилинде. Экзаменди ким кабыл алат?
бир комиссия бар, адвокаттар бар, прокурорлор бар. Бул жерден адвокаттын өзүнүн ассоциациянын баш мүчөсү дейби, председатель ошолор. Түшүнүктүү. Назгүл айым, сиздин жумушуңуз жөнүндө сүйлөшсөк, сиздин компания кандай кызмат көрсөтөт жарандарга, анан чет элдик жарандар сиздерге кайрылса кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр? Биз азыр юридикалык чоң бир, мындай айтканда чоң эле бир фирмабыз бар. Анткени бизде Кипр өзү кичинекей бир өлкө. Бизде 8-9 киши иштейт. Ал Кипр үчүн аябай чоң эле бир фирма болуп эсептелинет. Чет өлкөдөн келген жарандарга жардам беребиз. Алар мүлк алышат, алардын ошол келишимдерин түзөбүз. Орусча, англисче, түркчө, анткени алар дүйнөдө башка өлкөлөрдөн да, бул Россия болобу, биздин СНГ, албетте алар баары эле орусча сүйлөйт. Азыр аябай немистер көп, Польшадан келгендер көп, азыр эле келишти, Словениядан келип аларды алышат. Анткени бул жерде инвестиция кылганга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар да. Мен бүгүн $100 000 алсам, эртең $150 000 сата алам. Ошондой инвестиция кылып кеткендер көп. ВНЖ деп коебуз, вид на жительство, орусча айтканда. Ошого дагы тапшырышат документтерин, ошону да кылабыз. Мисалы келишет, балдарын бияка окууга беришет. Окууга бергенде албетте алар баары эле англис окуuna мектептерге бергиси келет. Мисалы алардын да биз документтерин даярдап министерствого беребиз. Көбүнчө келгендерде бул жерде бир иш жасаш керек да. Бул жерде иштеш үчүн сенин рабочий виза деп коебуз орусча. Ошол керек. Жөн эле келип мен иштейм деген болбойт албетте. Ошол рабочий визаны алыш керек. Же сага бир жерде иштесең, ошол фирма сага ошону кылып бериш керек. Же келип көбүнчө өздөрүнүн фирмасын ачышат. Бизде СНГда көп эле ар кандай фирмаларды ачышты. Аренда авто, ресторан, салон красоты, көп эле ар кандай тармактарда бизнес ачкандар. Биз бул офисте, бул Ликасия, бул эмен борбору да, Кипрдын борбору. Кызык нерсеси бул борбор эки мамлекеттин борбору болуп эсептелинет. Түндүк Кипр жана Түштүк Кипр. Бул жерде биздин менин коллегаларым сотко катылышат, сотко барышат. Көп эле биздин башка өлкөдөн келгендер кандай бир проблемасы болуп калса, бизге келишет. Ошол проблемасы менен биз сотко кайра алабыз. Мисалы, мен бирөөнүн квартирама киргиздим, квартирадан чыкпай жатат. Ошого жардам бер. Мен ВНЖ албай жатам, ошого жардам бер. Же бир болду бизде да эмелер бирөө бирин уруп, анан кийин бизге келишет, бир конфликт чыкты, уголовное какое-то эме ачылды, дело, да, уголовное дело, можно сказать. Ошондук бизге көп эле келишет. Көбүнчө биз ошол башка өлкөдөн келген жарандарга иштейбиз да. Ижарага берилген ошол квартира үйлөрдөн чыгаруу боюнча бул жакта мыйзамдар Бишкектен башкача экен да, ошол жөнүндө деле айта кетсеңиз. Мен мисалы бир квартирам болсо, бир квартираны киргизсем, ал төлөбөй койсо, мен соттун чечими боюнча эч нерсе кыла албайм. Ал адамды чыгара албайм квартирасынданчы. Мен аны чыгарып келип, сен буюмдарыңды чыгар десем, мен күнөөлүү болуп калам, ошондо мени полицияга бериши мүмкүн да. Ошон үчүн аябай мындай маселелер көп бизде. Бизге келип ошентип кайрылышат квартиранын ээлери, үйлөрдүн ээлери. Сот чечим чыгарганда гана же компенсация төлөө дейт, сен ошол акыңды төлөө дейт, анан кийин гана ошол чечим менен ошол квартираны үйүнөн чыгара аласыз да. Ошондой маселелер көп биякта. Негизи эле сот системасы бул жакта кандай экен? Анан мыйзам бузуучуларга кандай чаралар көрүлөт? Бул жерде бул сот система бизде аябай жакшы да иштейт десем болот, бирок жай иштейт. Мисалы июлда алар каникулга чыгышат, сентябрда келишет. Бирок бул бир бутак да, эми бийлик да алдагы. Анан ошол бутак аябай коррупция деген жок.
эч болбойт. Кичине прокурор менен сүйлөшүп, мен сүйлөшөйүн, сот менен сүйлөшөйүн, кичине бир бизге эмеге келсин, жеңилдик берсин дегенге болот. Бирок эч качан акча берейин, мен ушуну унутуп чечейин деген андай сөз болбойт. Жакшы, аябай жакшы нерсеси ошол. Бирок соттун чечимин алганча аябай көп убакыт талап кылат да. Биздин Кыргызстанда мен системаны билбей калдым, анткени 19 жаштан эле ал жерде жашабайм, бул жакта жашап калдым. Бул жерде юристтер, адвокаттар баары эле бияктык киприоттор. Башка жарандардын бул жерде лицензия алып иштегени өтө эле аз, 1-2 киши, 3 киши деп айтсам болот да. Албетте бул өзү кичинекей калк болгон үчүн өздөрүнүн адамдарын колдойт. Мен деле ошол сотко келсең дагы, сен бир эмесиң да, сен бияктык эмессиң, сен башка өлкөдөн келдиң деген ошондой бир мамиле болот. Бирок ошон үчүн сен өзүңдүн деңгээлиңди, өзүңдүн билимиңди жогору көстөрсөтсөң, албетте сени орусча айтканда сени таанышат да. Биздин көрүүчүлөрдү көбүнчө кызыктырган суроо да. Мисалы ошол соттордун, адвокаттардын анан негизи эле орточо айлык майына канча биякта? Бул жерде Кипрда өзү мамлекеттик кызматкер, анан кийин бизнес болуп бөлсө болот да, мындай айтканда. Мамлекетке иштеген жарандар аябай көп алышат. Сотто айтсак, сотто иштегендер, соттор өздөрү $6,000–7,000 алышат. Алардын өзүнүн машинасы болот, алардын өзүнүн коргоочу дейби, ошолор болот, жанында жүрүшөт. Алар эч кандай бир тойлорго, башка бир ресторандарга, кафелерге барып мындай эл жүргөн сүйлөшпөшү керек. Анткени ал мыйзамда ошентип жазылган. Мыйзамда ошентип жазылган. Анткени сен сага бир уголовное дело келсе, колуңа түштө, балким ошол тойдо ошол киши болуп калышы мүмкүн. Сен анан кийин аны менен сүйлөшүп, анан кийин сени кандайдыр бир кандай десем, тийип калышы мүмкүн деп, ошондой мыйзам катары ошону чечип алышканда ошондой болбойт. Адвокаттардын айлык майнасы канча? Адвокаттар баары өздөрүнүн фирмалары бар, ал бүт жеке. Алар албетте бар, муниципалитетте иштегендер бар, мамлекетте иштегендер бар, алардын деле акылары жакшы, $3–4 миң алышат. Бул жерде лира менен алат. Бирок лира менен алган ушу $3–4 миңга $4 болуп калат. Бирок көбүнчө биз мисалы жеке фирмабыз, бизге клиенттер келет, клиенттерден биз акча алабыз. Ушинтип иштегендер абдан көп. Бирок баары эле ошол башка чет өлкөнүн жарандарына иштегиси келишет да. Бирок тил маселеси бар. Тил билбесең, албетте кыйын. Адвокат өзү тил билип, орус тилин билет, англис тилин билсе, албетте ага келишет. Эми ар бир жумушта өзүнүн кыйынчылыктары болот. Силерде деле ошо өзүңөрдүн кызмат көрсөткөн кардарларыңардын арасында деле ушундай кыйын ситуациялар болду беле? Албетте болот. Менин оюмча сервис берген жер, фирмалар аябай адамдар менен иштеш кыйын да. Анткени алар бир системага көнүп калышкан. Мисалы Германиядан келсе, алардын системасы аябай жакшы, отурулган. Алар дагы ошону талап кылышат да, буяка келишипчи. Анан кийин келгенде 3–4 күнгө келет, 5 күнгө келет, балким. Мен ошол ишимди батчөз кылып бер деген эмелер менен, талаптар менен келет да. Ошондой биз бул жерде адамдар аябай жай иштешет. Бизге окшоп, кыргыздарга окшоп аябай мындай тытынышпайт, эмгекчил эмес бизге окшоп. Ошон үчүн алардын талабын аткаруу бир аз кыйын да. Бирок мен ошол системадан, мен да ошол системадан окугам, ошол системада чоңойгон. Ошон үчүн аларды түшүнөм. Бирок эң эле кыйыны ошол болуш керек. Биздин бул жерде системабыз бар, алар башка системага көнүп, ошол системаны бизден талап кылышат да. Ошол кичине ошол жерде кыйын болот. Мыйзамдар өзгөрүп турат бат-бат. Ошолда анткени бул өлкө 50 жашка чыгып атат. Жаңы эле десем болот да, көп деле өлкө, ошон үчүн мыйзамдар бат-бат өзгөрөт. Анткени мурун булар өздөрүнчө жашачуда. Бул жерге башка өлкөдөн келген эмес. Анан кийин өлкө чоңоюп баштады.
мыйзамдар да ошого карата өзгөрүш керек да. Özgürdü. Nazgül'le uzun zaman var birlikte çalışıyoruz. Gayet profesyonel, disiplinli ve titiz çalışıyor. Çok uzun yıllar var bu sebeple birlikte çalışıyoruz. Çözüm odaklıdır genelde. Dolayısıyla sonuçlarımız ve müşterilerimiz de genelde memnun oluyor. Kırgızlar hakkında da Nazgül sayesinde tanıma şansım oldu. Dolayısıyla iyi olduklarını düşünüyorum. Güzel bir kültürünüz var. Çok bir fikrim yok ama temel olarak bunları biliyorum. Мен адвокат Хава Сары. Биз Назгүл менен көп жылдан бери бул жакта иштеп жатабыз. Назгүлдү мен аябай дисциплиндүү, эмгекчил катары тааныйм. Ошондуктан да биз көп жылдан бери иштеп жүрөбүз. Бир суроо болсо, бир маселе болсо, албетте аны чечкенге аракет кылат. Кыргыздар жөнүндө көп маалымат билбейм, бирок Назгүлдү тааныйм. Ошон үчүн кыргыздар жөнүндө аябай жакшы эле бир оюм бар. Kırgızistan'da barıp görüm деген oyunuz var mı? Kırgızistan'a gitmek istiyor musun? Evet, tabii ki. О, бар. Merak ediyorum kültürünüzü. Аябай кызыгып жатам, культураңарды кызыгып жатам дейт. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Biz hazır Lefkoşa şaharındayız. Бул жерде жогорку суд, бул жерде почта, биз офисибиздин аркасында калды. Өзү Кипрде 5 райондук суд бар. Бул жер жогорку суд болуп эсептелет. Lefkoşa şaары бул борбор эсептелет, э? Кипрден. Назгүл айым, мындай суроо бергим келип турат да, негизи эле ушул чет өлкөгө чыгам деген жаштарга кандай мотивация берет элеңиз? Жаштар эмнени билиш керек? Чет өлкөгө чыгам десе, окуйм десе, иштейм десе, ошол кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз. Биринчи эле тил билиш керек. Мен бул жерге келгенден мурун тил билчүмүн, азыр 5 тилде менен сүйлөйм. Бизге ата-энебиз аябай кичинекейибизден эле тил үйрөнүшүңөр керек. Языкты Киева доведет деген жөн эле айтылган сөз эмес. Ошон үчүн тил билип өзүңдү ошо өздөрүштүрүшүң керек, билимиңди аябай жогору тутуштуп кармашың керек. Эч качан коркуп мен аны кыла албайм, тигини кыла албайм, же мага кеч болуп калды деген өзүңө бир чектөө койбошуң керек. Анткени кичинекейиңден үйрөнбесең дагы ошол тилди, ошол билим албасаң, кийин деле 20 жаштан кийин деле 30 жаштан кийин деле үйрөнсөң болот. Мен деле бул жерге келип 19 жашымда келген, бирок немис тилин анан кийин өздөштүрдүм. Бирок университетте окуган болчумун, азыр да практика жасап атам, окуп атам. Юридикалык дипломду бул жерден алдым. Мен башка да дипломум бар, ал международные отношения, мен Кыргызстанда окуган болчумун. Ошондуктан мен ойлойм, эч качан токтобош керек, билим алып туруш керек. Мен да өзү ата-энем аябай билимдүү инсандар. Атам өзү профессор, апам доктор. Ошон үчүн биз ошо билимди аябай баалаганбыздан, кичинекейибизден бери ошол биздин мээбизге сиңип калган да. Билим алышыңар керек. Өзүңөрдү башка өлкөлөргө да чыгып, башка өлкөлөрдөн да билим алып, ошо башка өлкөлөрдө иштеген бир иштей ала турган бир дережеге келишиңер керек деп. Кыргызстан менен салыштырмалуу Кипр, ушу түндүк Кипрдин айырмачылыгы эмнеде? Анан биз кандай тажрыйба алсак болот, эмнелерди үйрөнсөк болот да? Кыргызстан менен Кипр аябай эле ар кандай эки өлкө. Бул жерде жашоо аябай жай өтөт. Эч жака шашпайт. Бизде болсо бул советтик эмесинен да калып калган системасында баарын кылыш керек, баарын жасаш керек, убактында жасаш керек деген болот. Бул жерде коррупция деген жок. Ошол менин оюмча Кыргызстанда ошону коррупцияны жоюш керек. Ошондо биздин өлкө өнүгөт. Бул жерде албетте дениз болгон үчүн көп эле башка чет өлкөлөрдөн келип, ошон үчүн келгиси келет. Анткени дениз бар. Бизде деле ысык көл бар. Ошо көлүбүздө дагы биздин тоолорубуз бар. Аябай башка чет өлкөдөн келген адамдарга кызыктуу. Ошо экотуризмди өнүктүрсө болот да. Ошого бирок биз азыр шарт түзө албай атабыз толук. Бирок
бирок ошону түзүп ошону жасаганга мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Биз деле азыр коррупцияга каршы күрөшүү аябай жүрүп атат да, анан салык багытында деле, андан сырткары мына азыр камсыздоо, машиналарды камсыздоо, квартираларды камсыздоо депчи. Сиз ошолор жөнүндө Кыргызстандан кандайдыр маалыматтарды угуп турасызбы? Өзгөрүүлөрү барбы? Мен чынын айтсам, биякта көп жылдан бери жашап калдым да. Жолдошум да биякты, балдар да бияктан өсүп калды. Кыргызча түшүнүшпөйт дагы тилекке каршы. Ошон үчүн мен Кыргызстандын жашоосунан кичине узак алыс болуп калдым. Бирок мындай билип турам, ата-энемден билип турам. Бирок мындай жашоо Кыргызстанда азыр жакшы болуп баратат. Биз ар жылы эле барабыз Кыргызстанга жайында. Көрүп атам. Мен башка областтарга барбайм, Бишкекке барам. Ошон үчүн Бишкектин өзгөрүүлөрү жакшы болгонун көрүп жатам. Таза болуп калды, жолдор бар, адамдар аябай байыптыр, жакшы жашап калышыптыр. Бул имараттарда түшүп калды, үйлөр аябай да кымбаттап калыптыр. Бияктын баасын карасаң, Кыргызстандын баасын карасаң, ошол эле баага алса болот да. Кыргызстанда деле, бул жакта деле ошол эле баа болуп калыптыр. Азыр биз түндүк жагындабыз, түштүк дагы жагы бар. Биз түштүк жагында барсак болот, анткени биздин ошо паспорттарыбыз бар да. Мен жолдошум бияктык болгон үчүн биз ал жакка өтө алабыз. Ал жакта да иштесек болот, жашасак болот. Бул жакта да. Бирок көбүнүн эле андай мүмкүнчүлүгү болбойт, анткени башка өлкөдөн келсе, ал жакка өтө алышпайт, Шенген визасы керек болот. Түрктөр таптакыр эле өтө алышпайт. Бирок биз бул жерде фирма, мен өзүмдүн жеке фирманы биякта ачтым. Ошондуктан биякта ыңгайлуу көрдүм да, биякта иштегени. Бирок ал жакта да аябай эле жакшы өзгөрүүлөр бар. Ал жакта да аябай көп кыймылсыз мүлк алышат. Ал жерде эле офшор зонасы болуп эсептелинет. Бул Кипрда аябай эле көп цивилизация болгон да. Перстер болгон, Византия, Осман империясы болгон. Ошондо Осман империясында бул жерге түрктөр көчүп келишкен. Бирок түрктөр жана гректер жашачу. Бирок түрктөрдүн албетте саны да аз болчу гректердин. Ошондо улам арасында жакшы эле жашачу деп айтышат. Бирок улам арасында бир конфликт чыгып турчу. Анан 1960-жылы булар гейпил гарантора гейпил болот. Гейпил мамлекеттер бул Греция, Туркия жана Англия. Ошолор мамлекеттер гейпил чыгып, бул жерде бир Кипр мамлекети бар болгон. Бирок Греция тарабынан бир аскерлер келип, булар түрктөрдү аябай басып койгон да. Басып баштаганда Туркиядан бул жерге өзүнүн ошо түрк жамааттарын коргоо үчүн келип, өзүнүн аскерлерин бияка алып келишкен. Ошондон бери 1974 жылынан бери бул тарапты башка өлкөлөр тааныбайт, Туркиядан башка. Бул мындай оккупацияда калып калган да. Ошонусу менен албетте адамдарды, башка өлкөдөгү адамдарды коркутат. Бул жерде оккупация бар турбайбы, бул жерде эч ким тааныбайт, бул жерге барсак жаман болот деген бир ойлор бар. Бирок ал ойлор 10 жыл мурун аябай күчөгөн болчу. Бирок азыр болсо көп эле адамдар Европадан качып калышты. Ал жерде аябай салыктар көп, жашоо башкача болуп баратат, мигранттар келип калды. Ошондуктан бул жерге көп Европадан бул жерге качып калышты. КПП деген ошол биз бул эки өлкө бири-бири менен эч кандай байланышпачу ошол 74-жылдан бери. Бирок 2003-тө КПП ачылган, 15-9 КПП бар азыр. Ошол убакта согуш болду, бул жерге Түркия келди. Ошондо албетте түрктөр тиги тараптан уже бул жака келе башташты да. Бул түндүк Кипр ошентип башка бир өлкө болду. Менин жолдошумдун мисалы атасы ал жактык болчу. Ал жерде Баф деп аталчу, азыр Пафос. Аябай азыр бир
жакшы бир шаар. Ошол жактан бияка көчүп келишти. Ошондон бери биякта жашап калышты. Ошо 2003-тө гана КПП ачылып, бири-бири менен байланышып калышты. Азык-түлүктү алса болот, бир нерселерди ал жактан алса болот, бул жактан алар бул жакка келишет. Мисалы бензинди булар бул жак керектер бул жактан келип алат, анткени бул жакта арзан. Биз болсо сагынабыз биз орус азык төлөгөн, ошо биздин көнүп калган тамактардычы. Ал жакта орустар көп болгон үчүн ал жактан барып алып келебиз. Ошентип жашап калдык. Бул жерде ошо оккупация болгондуктан башка өлкөлөр жок, мындай өлкө жок деп айтып атышпайбы? Мировой. Бирок мындай караганда азыр өзүңөр көрүп турасыңар, аны биз сезбейбиз да. Башка эле өлкөдө эмне болсо биз товарлар, азык-түлүктөр баары эле Түркия аркылуу келишет. Ошол жактан алабыз. Бул жерде баары эле бар. Бирок чоң брендтер көп ачышпайт бул жерде. Мисалы тиги Кипрда алар бар. Биз бир нерсе керек болсо, бир буюм керек болсо, Zara деген мисалы Zara'га барып келели, Молго барып келели деп ошол жактан барып алып келебиз. Бирок Кипр, түрк киприоттор жана грек киприотторун экөөнүн тең, эки жамааттын тең паспорттары бир. Алар дагы жаран, бул жактагы түрк киприоттор дагы Европанын жараны. Бул Кипрдин жараны. Балдары да ошол эмес, ошол паспортко укугу бар. Бирок биз ошол паспорт алыш үчүн, мен балама паспорт алыш үчүн ошол таракка барып алабыз. Бул жерде паспорт берилбейт. Бул жердин паспорты, бул жер түндүк Кипрдин ID картасы. Анан Түркиянын да ID картасын, паспортун алса болот. Ошон үчүн азыр түрк киприоттор Түркиянын паспорты, түрк киприоттордо Түркиянын паспорту бар, Республика Кипрдин паспорту бар, жана түндүк Кипрдин паспорту. Башка өлкөнүн жарандары бул жактан жарандык алганга мүмкүнчүлүгү жок экен анда, Мүмкүнчүлүк бар, бирок айткандай эле мен бул жерде аябай өздөрүнүн ошо эмесин коргошот да. Биз көп өзү аз этникалык аз калкпыз. Ошон үчүн көп бербешибиз керек бул жактын эмесин депчи, жарандык бербешибиз керек деп. Өтө татаал. Биздин кыргыздардан алган өтө аз. 5000 кыргыз бар болсо, балким 5 киши, 10 киши алгандыр. Алар кантип алышты? Алар бул жерде иштешти. 10 жыл иштешти, 15 жыл иштешти, эч жакка чыкпай. Ошондо ошентип алгандар бар. Же турмушка чыккандар, ошолорго бир жылдан кийин дароо эле беришет. Ал ошол жол оңоюраак. Булар аябай меймандос болушат. Биздин бир кыргыздар аябай меймандос. Башка өлкөдөн келген адамдарга аябай ачык болушат, ачык мүнөздүү эл болот өздөрү. Эч качан сен башка өлкөдөн келдиң, мен бияктыкмын деген бир мамиле болбойт. Жароо жок, болбойт. Келгенде дароо эле кабыл алышат. Анан айтып атпаймынбы, бул жерде Кипр өзү кичинекей болгон болсо деле башка ошо бизнестерге, бизнести ачканга мүмкүнчүлүк берет. Жакшы жери бирок ошол бир секторларды өздөрүнүн киприотторунун ошолордун да салым болсун деп аларды дагы коргойт да. Мен азыр келип эле Кыргызстанда билбейм, курулуш компаниясын ачам иштейм десем болобу, кыргыз жараны болбосо ал фирмада, аны биле албайм, бирок бул жерде андай болбойт. Албетте ошо сен бир бизнес ачсаң, акча тапкың келсе, анда бул жактын жаранында табыш керек, ошол турк киприотто табыш керек. Ошого сен кайрылып, ошо бизнес ачышың керек деген, ошол туура деп ойлойм. Чогуу, Анан азыр бир мүлк алсаң, квартира аласыңбы, вилла аласыңбы, ал жерде азыр чөктөй келип калган. Сен чоң бир жерлерди, дениз жагын ала албайсың. Албетте бир фирма курушуң керек,
бияктык менен. Ошондо инвестиция алып келгиң келсе, көп инвестиция алып келген отель, балким отель жасайсың. Ошондо ал дагы табыш керек, акча, ошонун бизнестен сен дагы пайдаланыш керек да. Ошондой бир шарт коюшкан. Мен оюнча ошо Кыргызстанда ошондой бир шарт койбой билбейм, анын мыйзамын билбейм, бирок ошол туура көп деп ойлойм. Анткени жергиликтүү калк ошол бир инвестициядан пайдаланыш керек да. Ушундай кооз деңиздин жээгинде ар бир кишинин кыялы орундалат болуш керек деп ойлойм да. Анан мындай суроо бергим келип турат сизгечи. Сиздин кыялдарыңыз орундалдыбы? Өзүңүздү бактылуу айыммын деп эсептейсизби? Ооба, орундалды, бирок дагы эле көп пландар бар. Аларды да иштикке ашырыш керек. Бирок мен өзү ошондой бир инсан окшойм. Дагы кылыш керек, дагы бир нерсеге умтулуш керек деп пландарым көп. Бирок албетте бактылуумун, үй бүлөдө да, жумушта да барын тең алып жүрөм. Анткени аял үчүн аябай, аял зат үчүн аябай оор. Анткени жумушта жашаш керек, үйдө да жетишиш керек, үй бүлөңдү да карашың керек, балдарыңды да караш керек. Менин оюмча ошо аялдарга аябай көп жүк үстүндө ташып жүрүшөт да. Ошондой бирок эркектерге менимче оңоюраак. Жеңил, негизи эле аялдарга сын көп айтылат да. Дарегиңизге айтылган сыңдарга кандай карайсыз? Биз Кыргызстанда өзү коом ошондойго. Биз сынап турабыз, аябай сыноо көп. Бир нерсеге жетишсең да, бир нерсе кылсаң дагы сынай беришет. Кылбасаң да сынай беришет. Ошондуктан мен ошону аябай туура эмес көрөм. Бул жерде мен ошондон алыстап калдым. Өзүңдү аябай мен жакшы кылдым, жакшы же кылып жатам деп өзүңдү колдоп турушуң керек да. Негизинен ушул келечектеги пландарыңыз ишке ашып, сөзсүз түрдө Кыргызстанды сагынасызбы? Анткени туулган жердин өзүнүн рызкысы болот, өзүнүн керемети болот дегендейчи. Кыргызстанга кайтсаңыз келечекте кандай пландарды кылат элеңиз? Анан Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Азыркы учурда албетте Кыргызстанга келем деген бир план жок. Анткени бул жерде карьераны баштадым, бул жерде фирманы ачтым, бул жерде өнүгүп атабыз. Бул жерде кыйын болуп калганда ойлоносуң, Кыргызстанга барса болот, өзүңдүн өлкөң бар, ошол бир суверенитетиң бар. Кээ бир адамдардын, кээ бир улуттардын өзүнүн өлкөсү жок. Биз аябай ошо бактылуу адамдарбыз, өзүнүн өлкөбүз бар. Келе турган бир жерибиз да бар. Кээде ойлоп калам, барса болот, жумуш жасаса болот деп. Кыргызстандын бирок келечеги менин оюмча аябай жакшы болуш керек, жакшы болот. Улам жакшы болуп баратат. Бизди биздин ошо президентке, ошол биздин өкмөткө бир убакыт бериш керек да иштегеничи. Азыр ошол азыркы өкмөт менен азыр көп эле жакшы иштеп атат деп айтып калышты. Биз убакыт бербей эле жок революция кылып салабыз, жок башка бир президент келсин деген аябай туура эмес да. Маегибиздин уландысында Назгүл айым бүгүн сиздин үйүңүзгө келдик. Анда эмесе үйүңүздү бизди тааныштырыңыз, күйөө бала менен, үй бүлөңүз менен. Макул, келгиле. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жолдошуңуз. Жолдошуң Умут. Дооронбек. Кыргызстандан атайын мекендештер долбоору келдик. Атайырдымдан келдик. Хош келдик. Бuyur. Кандайсыздар? Кыздарыбыз Элис. Ай, молодцы, жакшы. Келгиле. Сонун. Бул жак короңуз экен, Ооба, бул жак коробуз. Аркасында мангал кылабыз, кебап жасайбыз. Бул жерде албетте кебап жасалат. Кандай сонун. Бул өзүнчө панорамный кооз вид турбайбы? Ооба. 5 кабаттуу үй. Ошо. Биз дениздин жээгиндебиз, денизге жакынбыз, 50 метр дениз. Бояктан, жакын. Дениз бар. Сонун.
Биринчиден Үмүт мырза сиз менен таанышканыбыздан кубанычтабыз. Бүгүн Назгүл айым менен жумушунан андан сырткары Кипрдин кооз жерлеринен жакшы бир мекендештерге пайдалуу көрсөтүүнү тарттык деп ойлойм. Анан негизги эле суроо Назгүл экөөңөр кантип таанышып калдыңыздар? Öncelikle sizinle tanıştığımıza çok mutluyuz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün Nazgül'le ofisine gittik, iş yerine gittik. Bazı yerleri, güzel yerleri gösterdi bize. Ve ilk sorum, siz Nazgül'le nasıl tanıştınız? Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Konuşmanızın yarısını zaten anlamıştım aslında. Çevirmesine pek gerek yoktu. Bu da bizim kültürlerimizin ve birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu gösterir. Bu bakımdan çok sevindim. Sorunuza gelince Nazgül'le uzun zamandır tanışıyoruz aslında. Çevireyim. Biz sizlerмен tanışkanыңызға қуаныштабыз. Hoş geldinizler. Biz силердин сөйлөгөнүңөрдү мен түшүнүп жатам. Анткени биз ошо биздин тилибиз бир эле бир тил, түрк тили да. Ошондуктан мен ага да алда аябай кубаныч кетип жатат. Evet, Kıbrıs küçük. Herkes birbirini iyi biliyor burada. Hayatta o bakımdan biraz daha kolaydır. Nazgül'le tabii çeşitli ortak arkadaşlarımız vardı. Ve bu arkadaşların ortak etkinliklerinde birkaç sefer görüştük. Sonra bir gün yolda gördüm kendisini. Yolda görünce durdum ve merhaba nasılsın dedim. Sonra bir kahve içmeye çıktık. O kahve içmeye çıktıktan sonra buralara kadar böyle geldik. Бул Кипр өзү кичинекей бир өлкө. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз дейт. Ошол биз бир жерде, эки жерде көрүшүп калдык. Досторубуз да бар. Анан мен машинага кетип атканда жолдо көрүп калдым Назгүлдү. Ошентип кофе ичкен чыктык, ошентип таанышып, анан ошентип үй бүлө куруп калдык дейт. Эми кыргызга күйөө болгондон кийин мындай суроону беришим керек. Биздин күйөө болуп турбайсызбы? Кыргызстанга бардыңызбы? Кыргызстандын кайсы жерлери жакты? Кыргызстан кандай өлкө экен? Өзүңүздүн ошол барып келгенден кийинки ойлоруңуз кандай болду? Siz tabii bize damat olmuşsunuz diyor ve Kırgızistan'a gittiniz mi? Hangi yerlere gittiniz? Hangi yerleri beğendiniz? Kırgızistan'a gittik. Bir ay kaldık orada. Geçtiğimiz yazın. İnşallah bu yaz bir daha gideriz. Ben çok beğendim. İnsanları çok cana yakın, sıcak ve çok güzel. Genel olarak Bişkek'te kaldık tabii. Ama çeşitli yerlere de gittik. Ооба, биз Кыргызстанга бардык, былтыр бардык. Эң son былтыр барып келдик. Мага аябай жакты, адамдар аябай жакты. Бишкекке бардык. Bişkek'ten sonra Issıkkale gittik, Çolpanata'ya gittik, Karakol'a gittik. Hırçın Vadisi'ne gittik. Ben çok beğendim orayı. Ardından Çunkurçak, Alarça. Buralara hep gittik. Kırgızistan'ı gezdikçe daha çok gezmek istedim. Çok güzel bir yer. Ошол Каракулго, Ысыккөлгө барып, Чолпан-Атага ошол биздин Бишкектин чекелерине барып келди. Ошол жакта аябай жакшы көрдүм, жакшы кооз жерлер экен деп жатат. Issıkköl'de yüzdük. Issıkköl'de yüzdük. O da çok güzeldi. Epey bir at kullandım, at sürdüm orada. Атка минди. Çok yaşlı. Kırgızstandın tamaktарын дамын сездиңизби? Жактыбы сизге? Yaşlı Yemekleri beğendin? anladım tabii. Yemekleri çok güzel. Yemekleri çok güzel. Zaten Nazgül Kırgız yemeklerini yapmayı çok sever. Dolayısıyla Kırgız yemeklerini burada tatmaya başlamıştık. Oraya gidince de tabii daha çok yedik. Кыргыз тамакты жедик, аябай дамдуу экен. Назгүл да тамактарды жасайт, кыргыз тамактарды көп жасайт. Албетте мен жактырам. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rahmet. Урматтуу Назгүл айым, Үмүт мырза, сиздердин үй бүлөңөргө чоң рахмат. Мекендештер долбоорунун атынан бизге ушул Кипр өлкөсүндө
мүмкүнчүлүк түзүп бергениңер үчүн ушундай биздин көрсөтүүнү тартканга. Анан бүгүнкү биздин маегибиз биздин жаштар үчүн пайдалуу болду деп эсептейм. Анан биздин компаниянын атынан, биздин өнөктөш компаниялардын атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуздар. Бул нукура оригиналдуу дизайн менен жасалган, колго жасалган момундай сумкалар. Yapımı imiş. Жылдыз Максуталиева компаниясынын атынан. Бул сизге. Анан илгертен эле Кыргызда күйөө баланы сыйлачу эле, анан күйөө балага калпак кийгизип койсок. Sana da kalpak giderek. Ama doğru. Атайын Кыргызстандан ала келдик. Bu tarafa geç benim. Оппа. Oo. Мына. Çok rahmat. Çok rahmat. Анан бул биздин компаниянын атынан Doğru Life Media YouTube каналынын атынан кичинекей белекти. Алып коюңуздар. Чоң рахмат. Үй бүлөңүздөргө бакыт талай каалайбыз.